Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Дегеле. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сизсиңер? Тез токтоңуз. Бул жерде сүрүп салыптыр, Эми бул жерде биздин үй болгон, 7 бөлмөлүү үй болгон. Бүт баягы заманбап кылып салган. Синде обой, сабой, немелери менен, ванна душтары менен салган элек ниет кылып. Эми мындай окуялар болуп калды. Алланын буйругу. Буга энди сабыр кылабыз. Башка айлабыз жок. Азыр эми муну МЧС сүрдү, МЧС жок, МЧС сүрдү. Өзүбүз дагы керектүүлөрүнү алып, материалдарыбызды алып, МЧС сүрүп салып, аяка чыгарып алдык мусорну. Ушундай энди. Азыр эми баштайбыз деп атат. Баштайбыз деп усталар келген. Мына жиптерди тартып, Кудай кааласа эртең күнүнөн баштап калар. Ошол энди. Кышкача бүтүрүп берип калса жакшы болот эди. Айтыңчы, могул кандай башталып кетти, эмне болду? Башталганы эми эртең менен саат 7:30 коңшулар телефонго звонок кылды. Ушундай Баткен жакта ушундай башталып калыптыр. Атыш башталды. Башталып калыптыр. Үйүңөрдөн чыга бергиле дегенден үйдө өзүм анан бир неберем, бир балам бар эле, ошолорду тез кийимдерин алып, керектүү документтерди алып эле ушундай чыкканыбызда уже бул айылдын наркы башыдан автоматтан үнү угулуп калды. Чаң тополоң чыгып эле бүт эме болуп калды. Ошо менен кач дедик. Бүт эл качкан жерге барып, ушу биздин айылдан алыс бир 20 километр, 30 километр жерге барып 2-3 күн турдук да. 2-3 күндөн келсек ушул акыбал эме болсо көрсөтсөңөр видеого тартып койгон да, биринчи немеден видеосу бар. Видеолору бар. Аны алат экенбиз. Анан эмечи? Бул канча үй бүлө жабыркады бул жерде? Канча үй? Азыр биздин ушул интернационалдан 5 үй ушундай вообще жашоого жараксыз болуп күйүп калган. 5 үй. 5 үйбү? Анан Сада айылдан 4 9 болот да. Анан максаттан бар дейт 16 тагы ошондой биздин айыл өкмөт боюнча ошондой маалыматыбыз ошол. Мындан тышкары кээ бирлердин үйү мына кошунан үйү мына күйгөн, калганы. Үстү калган, ушундай да. Көп үйлөр ушундай анан тонолгондор бар. Мисалы үчүн былтыры дагы биздин үйдү тоноп кеткен эле былтыр. Бирок күйгөн эмес эле? Жок. Тоноп эле. Жок, баягы согуш болгондон кийин жакын турабыз да. Согуш болгондон 2 айдан кийин келип үйдөгү бар буюмдарды, телевизор, кийим-кече керектүү нерселерди алып кеткен эле. Бирок былтыр мамлекет тарабынан дагы эч кандай бир жардам болгон жок да. Болгон жок. Жакын дегенде Тажик эли жакын. Чегерада там, мен Зымтордун нар жагы Тажикстанда. Азыр бул жер Тажикстан. Азыр мен Зымтордун бүткөн жер Тажик. Көрсөк болот да. Көрсөңөр болот. Агада чегара солдаттар турат. 60 та чегарачы турат. Бизден кайтарган эч ким жок. Булардын элин кайтарган бар, Булардын элин солдат кайтарып турат, бизди эч ким кайтарбай турат. Биз канча бийликтерге жалынабыз, суранабыз, бирок силер коопсуз жерде турасыңар дейт, бирок бизде эч кандай. Мына азыр бүгүнкү күндө дагы эле ушундай неме болуп турганда эч ким жок берди. Биз мындайча айтканда Кыргызстан чегарачысы эле болуп калганбыз да. Мына чегарачы, мына заставасы, Тажиктин заставасы. Көрүнүп турган бул застава. Көк дарбазанын ичинде 60 солдат курал жарактары, подвалдары бүт оружиенеси менен жатат. Бизден эч кандай жок. Мына Зымтор менен бүткөн жерим уже нар жак Тажикстан. Мына ошо Зымтор мастыга барып, Тажиктин адамдары менен сүйлөшүп, кандайсың деп кабарлашып турабыз эми бирок. Бирок олордун дагы жөнөкөй бизге окшогон адамдары мындай согуш неме менен немеси жок. Жок. Азыр сүйлөшсөңүз сүйлөшөбүз. Бирок алардын немелери койбойт. Демек муну бийлик жөн эле ошол өзүнүн атын кара тамгалар менен жазып атат. Эли согуш каалабайт. Элдери каалабайт, Тажикстан элдери дагы неме кылбайт да. Булар эле тынч жашагысы келет. Ушунча кара канча курулуштар бар, үй-жайлары бар. Ошондо булар Бирок булар бизге караганда дагы эле тез кыймылдап атат да. Эмне дегенде, булар көрсөңөр, булар уже стройкасы дуал көтөрүлүп калды. Бирок үйлөр жалкап чыккан да, туштагы. Ошолор уже иштеп неме кылып атат. Булардан жабыркаган уже көтөрүп койду дуал. Көтөрүп атат. Кышка кабай тездетип берейик дейт да булар. Ушундай биз жашообуз ушул, мына ушу бак дарактарыбыз бар, үмүт менен кылган элек. Негизи мындай караса сиздер баатыр эл экенсиздер да. Анткени могул биздеги баатырлардын бүт баары ушу көрсө ушу Кыргыздан сиздерге окшогон элден чыгат турбайбы? Биз эми ушу элибиз, жерибиз деп ушу чегарада туруп калганыбыз үчүн
башка бара турган жери жок, баягы балдар да чоңойгон жерине кеткиси келбейт экен. Мисалы үчүн азыр ушунча уруш болуп атса деген, мисалы үчүн азыр мен балдарымды кет Бишкекке барып жашайсың десем, мен барбайм дейт. Мектепте окуган балам. Ушул жерде досторум бар дейт жерде. Башкам бар дейт. Ушундай экен. Анан айласыз отура бересиң да. Шакка карасың. Азыр эми биз баягы Бишкекте жана башка жерде жүрүп алып баягы ар нерсени жаза беребиз, же болбосо согуш эмне экенин билбейбиз деле да. Мындай кандай болуп калат экен? Атыш жана башка нерселерди көргөндө Атыш энди эмоцияңыз жаман болот да, башка жаман да. Мен өзүм аскерки мындай военныйда иштегенмин да. Ички иштер ардагермин. Майор менен пенсияга чыккан. Мен ок атуучу куралдарды бүт колдонушту билемин. билесиз. Өзүм да документалдык кылып алганмын. Бирок мен эч кандай өзүм коргоо үчүн эле неме кылганмын. Бирок биздин балдар дагы баягыдай болуп калды 2-3 жылдан беричи. Азыр ушуну мен 4-үнчү качышыбыз да. 4-үнчү. Жок, булар дагы даяр болуп калды да. Шуну да кийинден даярдап коет, папкаларын алып. Бирок психически чоң кишиге деле, жаш балага деле бул уруш өтө катуу таасир берет экен. Психикалык жактан балдар дагы эме болуп калды ушундай. Жабыркап калат. Жабыркап калат экен. Эми албетте мындан ары жамандык болбосун. Биз эч ошол эми. саясатка киришпейбиз. Биз Бишкекте баягы диний адистер, диний блогерлер элге жар салып, ушул Баткен элине жардам деп реквизиттерди чыгарганбыз. Рахмат силерге. Анан ошол жактан бир аз акча чогулган. Азыр эми ошону биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, сиздерди зыярат кылып келдик. Рахмат силерге. Анан Алла разы болсун. ошол аманаттан Кудай буйрса сизге дагы 20 000 сом бөлөлү. Аз болсо дагы көптөй кабыл алыңыз. Өтө чоң сумма бизге. Ооба. Аз болсо дагы көптөй. Өтө чоң сумма. Рахмат. Ооба. Алла разы болсун. Андан да көптөн берели дедик, бирок башкаларды дагы Көп. Бардыгы ошолорго дагы жеткирели дедик. Силерге өтө рахмат. Ооба. Мына ушул жерде 20 000 сом. Аз болсо да ошол үйүңүзгө көптөй иштеп бизге дуа кылып коюңуз иншалла. Ооба. Буйрса. Кеңерге оомат берсин. Балдар. Эми сиздер баатыр эл экенсиздер. Чын мен тазим этем. Анткеничи кечээ ушул жерге келип 3 күндөн бери жүрөбүз. Мен жашай албайм. Мен жашай албайм. Көнгөн жерден кандай кетесиң? Эми силердин ичиңерге ийгилик балдарым, жаш болсоңор дагы илимдүү, алымдуу балдар экенсиңер, түшүнүңөр чоң экен. Ушу кыйналган элге жардам берип атасыңар. Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Сау болуңуздар. Буюрса дагы элибиз биз жөн турбайбыз буюрса. Ушундай кабар алып. Чын биз эл ушундай экенбиз да. Кечээ Баткен деп кыйкырып тим эле кыйын болдук. Азыр эми башка маселе менен Кемпир Абад деп унутулуп кетти. Биздин аскерлер